Айылга таза суунун келиши 300 түтүндүн турмушун жеңилдетти. Күн сайын дарыя бойлоп суу ташып ичишкен айылдыктар коопсуздукту ойлошуп, ошондой эле оор сыркоодон алыс болобуз деп кубанып жаткан чагы. Дарыя алыс жаш балдарга, кыз келиндерге түйшүк жараткан. Мал жандыктын суудан агып келүүсү да кандайдыр бир орнуп пайда кылбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Анын үстүнө Папан айыл өкмөтүндө жайгашкан көмүргенинен да саркынды суулар дарыяга кошулуп, агып жатканын жергиликтүүлөр айтат. Biz şu Papan ayıl ökmötüne yaşaşlarız. Köp yıldan beri taza su içken emesmiz. Baldarımız da kanaldan işip jatып alıp işleri olup sıkarıp deyen demeler orlar bolup atkan. Hazır emine Kudaga şur Araplar gelip su çıkarıp koyan öte suyun iştebiz. Su gelip bizim Papan ayıl ökmötünde Kızıltuğ ayılına bolup görmegende жаңлык boldu. Bu yıl arabaya elinin atından suuz köp yıldan beri Papan ayıl ökmötünde taza su yok ele. Taza sucu bir ayda bitti özdağı. Жол музда жыгылып, балдар ыйлап, тоңушуп, ушу дайрадан ташыч элек. Эми мына Кудайга ыйыбыз жетиптир, эми ушу араптарга рахмат. Эшек менен суу ташыды кыздарым. Улуубуз, кичүүбүз. Мектептен калган күндөр болот эле ушу суунун дардынан. 9-дан 10-дон баласы барлар, келиндер ушул жерде мыжыгып билесиңер оягын. Балдар чоңой эмес. Мындан 2 жыл мурун таза суу маселесин чечүү үчүн жергиликтүү бийлик долбоорго катышып, 200 000 сом акча сарпталган. Ал эми долбоордун ишке ашырылышына Кувейт мамлекетинин Астафа кайрымдуулук фонду 4 миллион сомго жакын акча каражатын бөлгөн. Айылдагы бир гана көчөгө суу түтүктөрүн тартуу үчүн чет жердеги мекендештер 500 000 сом акча каражатын беришкен. Будан бул жака дагы ушундай кайрымдуулук фонддор менен, анан өзүбүздүн жардам менен дагы биз айыл өкмөттөн акчаларды бөлүп иш алып жүргүзүп атабыз. Кудай кааласа биз 2-3 жылдын ичинде Папан айылы 100% таза суу менен камсыз болот деген ойдобуз. Айылга суу алып келүү үчүн тоонун башында жайгашкан булактан суу тартылып, 40 кубтан турган 2 резервуар орнотулган. Айылга таза суу чыгаруу демилгесин көтөрүп, бул долбоорду ишке ашырган Мамбет Калмуратовдун айтымында, резервуарга суу бийиктен келгендиктен таза суу үзгүлтүккө учурабайт. Айылга таза суу чыгаруу долбоору 1 айда ишке ашкан. Каржылоо чет элдик кайрымдуулук фонд тарабынан чечилген. Критерийлери жанагы негизинен ич-ичүү таза суу, анан жана фаптарды курат экен, анан мечиттер, анан жакыр үй бүлөлөргө үй салып берет экен, булар критерий ошол. Анан биздин критерий ошо таза суу болгондуктан биздин анан таза сууга булар таза суу менен мечитке акчаны батыраак бөлөт экен да. Ошого батыраак болуп калды. Ошол 20-жылы башталмак эле пандемия болуп калды, ошол эле армап калды. Болбосо ошо 20-жылы бүтмөк да. Элеттиктер таза суунун чыгышы менен үйлөрүнө арестон, заманбап суу чорголорун орнотушуп, ыңгайлуу шарттарды түзүүгө жетишишти. Папан айыл өкмөтүндө бир гана айылга суу жете элек. Айыл өкмөт быйыл бул мүчүлүштүктүн чечүү жолдору караштырыларын билдирди. Исхак Туратбеков, Самат Сайдамат уулу, Ош ТВ.